Бүгін 15 февраль 2020 жылы Панчулу райондағы Құмарық айылына келіп, мен Асанқұлова Бекбүбі тайкелерімден үйіне, Сүйналиев Жапы тайкем үйіне келіп, кішіне интервью алып қойды атам балдарынан, ұрпақтарынан. Бұл жерде Жапы тайкемден баласы, ең күчі баласы Суван, анын мынакей балдары апам, мынакей бұл жұртты тейлеп отырған Гүлзада келініңіз отырады мынакей. Бұл болса мынакей мөккі тайнемнен жасаған шырдағы өз қолыменен. Бұл шырдақты апам ойған. Анан эми азыркы сөздү 4 күнүм деп келип отурат. Чыныбаева Калбүлбү апама берейин. Сүйналиев Жапы жөнүндө айтып бериңиз апа. Сүйналиев Жапы менин атам Чыныбайдын бир тууган иниси. Улуу ата мекендик согуштун ардагери. Ким болсо иманалыгысы, меки болсо ошол Жапынын жолдошу, түбөлүк өмүрлүк жары. Ал ошол мындайча айтканда, орусча айтканда Жапынын вдовасы болуп эсептелет. Бул Суван болсо ошол Жапынын эң кичүү баласы. Мына балдары, кыздары жана келинчеги менен ошол үйдө отурабыз. Бул мен кичине чагында ошол Сүйналы атам деп койчубуз, Жапынын атасы Сүйналы. Айжан апа деп койчубуз. Ошол үйдө чоң үй, чоң аш болуп, ошол жерде эле жүрчүмүн. Атам менен апамды ата деп эле аларга аттарына да атачумун. Чонобай келатат, Күлай келатат деп. Ошо кайда өзүм мектеп, апам өлөм өткөнгө чейин мен ушул үйдө, ушу Сүйналынын үйүндө чоңойдум. Качан апам өлгөндөн кийин өз апасын ападаш керекмин деп кананан апа дедирип, тирүү көзүндө түк апамды апа деген жок, көзү өткөндөн кийин гана апа деп калдым. Ошондо гана апа деп айтпасаң болбойт дешип, ошо апа дедирип, ошо бойдон апа осунга келип калды. Болбосо ушул Айжан апам мөккү дегенде ушул үйдө чоңоюп, ушул үйдөн өстүм. Жапы байкем болсо согуштун ардагери. Согушка барып, 2 жолу госпиталга түшүп инвалид болгон адам. Ошол өмөткөндө немистерден бир немисти согушта жүргөндө бир немисти тирүү кармап келгендиги үчүн ага биринчи даражадагы орден берилген экен. Ал ошол кандайдыр бир себептер менен ал орденди ала албай калган экен. Кийин ал орден баары бир ошол орустардын адилеттик архивинде сакталуу экен. Кийин аны Чыныбаева Гүлмира деген изилдеп интернеттен карап отуруп таап, ал документтери табылды. Бирок ал орденди алганга аракет кылып атабыз, бирок ал колубузга азырынча тие элек. Бул агамдын эмгеги бул эмеде аябагандай эле зор. Өзүнүн кулагынан окуган, ушул согушта жүргөн кезекте ой Кумарык деген айылды көрүп эле өлсөм эле арманым жок деп арман кылчу элем. Кудайдын мунусуна тобо дейт. Эмеден согуштан келаткан самолеттен түшкөндө Кыргыз деген жерди көрдүм, ошо кылчын эле ушул Кыргыздын жери деп жерге түшө калып ыйлаган күндөрүм болгон деп айтар эле. Келдим мына Кудайдын мунусуна тобо, Кыргызстанга келдим, үйлөндүм, жайландым, жаман эмесмин, мен 13 баланын атасы болдум, небере чөбөрөлөр болдум. Кудайдын мунусуна тобо деп акыркы өмүрүнүн акыркы жылдарында дайым ушундай тобого эме кылып сүйлөп отурганын окчу элем. Рахмат. Эми ушул журтту Сүйналиев Жапы тайкемдин журтун кармап отурган Суванга сиз өзүңүз кичине бир ооз. Мен Сүйналиев Суванбек Жапыч, ошо Жапы атамдын баласы, кичүүсүнөн улуусу. Биз өзүбүз 13 бир тууганбыз. Азыркы жашоодо мен өзүм 5 балам бар. 2 эркек, 3 кызым бар. Атам жөнүндө эмне айтайын? Атам жөнүндө бир кыска эле сөз айтып берейин. Атам улуу ата мекендик согушка барып келген. Согуш жөнүндө мен анча деле көп эсимде жок экен. Эми баягы согуштан келгенсин айтып берейин. Атам өзү санжырачы болчу. Кумарыктын
алдыңкы кишилерден деп айтсам деле атам жарашат. Былтыр болсо ушу согуштан кайтып келгендерге деп кичине эстелик тургуздук. Жамаат менен Кумарык айылынын тургундары менен. Ошо кыскача баяндадым. Рахмат. Эми ушул журтты кармап турган азыр жакшы, кан жакшы деп мынакей Гүлзада Жапытайкенин келини бир аз сөз айтып коеюн. Сиз эми келинини көргөн жок, көрбөсө дагы биз абдан ыраазы болуп атабыз. Мына бүгүн келгенде дасторкон жайып, үйдүн тегерегин оңдоп коюптур, ичин баарын евро ремонт кылып коюштур. Биздин ушу Тайкендин түтүн булатып жаткан ушу келинге ыраазычылык айтам. Бар болуңуздар, ушу үй бүлөңүздөр менен ынтымактуу болуп, өсүп өнө бериңиздер. Эми бир ооз каалооңуз болсо. Менин атым Гүлзада. Бул жолдошум Суан, балдарыбыз, апам ушул үйдө турабыз. Кумарык айылында жашайбыз. Атам болсо бул атамекендик согушка катышкан ветеран адам болгон экен. Мен 2006-жылы келин болуп келдим. Атамды көрбөй алдым, бирок атам өлсө да атамды көргөн өлбөсүн деген сөз бар да. Көп кишилерден ошо атам жөнүндө жакшы сөздөрдү угуп келатам. Санжырачы болуптур, айыл ичинде кадыр бартуу адам болгон экен. Атамекендик согуштун ветераны, ушул жакшы жашоого алып келген адамдардын бири болгон экен. Апам болсо 13 баланын энеси. Апамды көрүп калдым. Ушу бизге тарбия берип, ушул жерге келгенде келин кылып мени тарбиялаган ошо апам болгон. Азыр ушул үйдө жашап жатабыз. Рахмат. Эми менин максатым мындай болуп атат. Азыркы учурда дагылар мурда өтүп кеткенин билбейт. Өсүп келаткан балдарга ушу айткан сөзүңүздөр, эмелердин баары бизге тарых болуп, кийинки муундарга айтып турарлык башыбыздан өткөнү. Анан кийин мен айта кетчү нерсе, Сүйүналиев Жапы өзү Солто уурусунан чыккан адамдардан болгон. Ошондо Жапы, анын атасы Сүйүналы, Сүйүналынын атасы Жамбагыш, Жамбагыш, анын атасы Байсейит, Байсейиттин атасы Канай, Канайдын атасы Түлөберди, Түлөбердин атасы Жамансарт, Жамансарттын атасы Кошой, Кошойдун атасы Талкан, Талкандын атасы Чаанын атасы Солто. Ошону менен Солтодон чыган адам, мурда айтканда караганда ак сөөктүү адамдардан болуп атат. Анан биз дагы ошол кийинки муундарга кичине жет атасын билип жүрүсүн деп эме болуп атат. Кичине менин мындай маалыматым болуп атат. Мен дагы ушул Кумарык айылында 4 күн болуп кичинекейинен көп аралаштым. Тайкелеримди абдан сыйлачумун. Дайыма 23 февраль 8 март болгондо чакырып баардыгына чай бере элем. Ошондо Жапы Тайке дайыма бир санжыран айтканда мен баламын да ушу өлгөн кишилерди эмне айтат болду экен деп ушинтип койчу элем. Азыр болсо ошонун баары жакшы санжыра экен. Эми дүйнөдө тынччылык болсун. Субан алтыны мынакей ушу Жапы Тайкенин үйүн агартып көгөртүп отурасың. Сен дагы ушу балдарың чоңоюп, чоң ата болуп, тай ата болуп, кийинки муундарга сиз менен сыймыктанабыз. Кыскача менин маалыматым ушундай.